Балыкчы шаарынын Көк Мойнок бир калктуу конушунда Шамал электр станциясынын курулушуна капсула салуу аземи болуп өттү. Бул маанилүү окуя шаардын энергетикалык тармагын өнүктүрүүнүн жаңы этабынын башталышы катары сыпатталат. Капсула салууга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Уланбек Далиев, Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнайбек уулу, мекеме жетекчилери, инвесторлор жана жергиликтүү тургундар катышышты. Производство энергии из ветра не приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу или образованию отходов. Ожидается, что объекты возведутся в достаточно короткие сроки и что территория в непосредственной близости может быть полностью использована для сельскохозяйственных целей. Желаю удачи компании «Нововинд» Кыргызстан. Ранее нами были заложены также капсула под строительство солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт в селе Тору-Айгар Исыкульского района, которая будет построена кыргызской компанией «Бишкек Солар» и российской компанией «Юнигрин Энерджи». Мы также прорабатываем вопросы строительства и других солнечных электростанций. Бул долбоордун шаарды жана жалпы өлкөнү өнүктүрүү үчүн маанилүү экени белгиленди. Шамал электр станциясы шаарды энергия менен гана камсыз кылбастан жаңы жумуш орундарын түзүп, аймакка инвестиция тартаары айтылды. Бул электр энергия альтернатива. Бизден ГЭСтен 24 саат электр энергия алсак болот. Сууну агызып, азайтып, көбөйтүп электр энергия алып атпайлы. А бул күн тийген убакта эле берилет. Бул альтернатива. Бизге мындайча айтканда же болбосо шамал үйлөгөн убакта берет. Биринчи биз ушул жердин баарын тең 1 жыл мурун исследование кылганбыз. 22-жылы. Азыр биз билебиз, кажерде кандай шамал урат, кажерде канча күн тиет. Бүт Кыргызстан боюнча. Эми ошолорго инвесторлорду тартып келип атабыз. Өзүбүзгө ылайыктуу Кыргызстандын законуна, мыйзамына каршы келбеген, энергетика мыйзамына каршы келбеген инвесторлорду тартып, ушинтип келишим түзүп атабыз. Бүгүнкү күндө биз ушул жүргүзүп аткан азыр Политехникалык институтта, Кыргыз техникалык университет энергофакта биз уже ошол возобновляемый источник электр энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө дагы факультетке кошумча киргизип азыр окутуп атабыз. Кудай буйрса, анан булар өзлөрү окутуп алганга мүмкүнчүлүк берет. Маалымдай кетсек, бул станция Орусиялык Росатом тарабынан курулмакчы. Анын өнүктүрүү кубаттуулугу 100 мегаватты түзүп, жылдык пландаштырылган иштеп чыгуусу саатына 280 гигаватт болот. Биздин Балыкчы шаарыбызга абдан чоң инвестиция десек болот да. Анткени буга чейин жакшы билесиздер, ушу Көк Мойнок бирдин эле өйдөнкү Каратала участкасында 700 гектар жерге дагы солнечный батарея боюнча да капсула салынган. Ал жер 500 мегаватт чыгара турган болсо, бул шамалдан электр энергиясын чыгара турган жер 100 мегаватт чыгарат да. Эми буга чейин дагы биздин Орто Токойго дагы Чакан КЭС деп дагы ал жерге да капсула салынды. Кудайым буйрса, биздин Балыкчы шаарыбыз электр энергияга бай шаар болот десек болот да. Анткени мунун бизге шаардын тургундарына биздин бюджетке плюс жактары көп. Биринчиден айта турган болсок, ушулардын баары биздин шаарыбызга жумуш ордун камсыз кылат да. Экинчиден ушулар мынакей канча өндүрүп, канча электр энергиядан акча пайда тапса, ошонун 1%-ин биздин Балыкчы шаарыбыздын бюджетине берип турушат да. Андан сырткары биздин республикалык бюджетке дагы канча 1% киреше келип турат. Ошол себептен бүгүнкү иш-чарабыз куттуу болсун. Балыкчы шаарыбыздын элин, Балыкчы шаарыбыздын Көк Мойнок бир калктуу конушунун элин бардыгын ушундай жакшы жаңылыктар менен куттуктайм. Кудайым буйруа турган болсо, ушул иштердин баары аягына чыккандан кийин ушу кереметтүү Ысык көлүбүздү толугу менен электр энергия менен баягы камсыздап алышат да. Анткени бизде бир топ ушу электр энергия жеңилдик болот. 2026-жылкы ишке бериле турган Шамал электр станциясынын жалпы аянты 200 гектарды түзүп, курулуш учурунда жасалган жолдор жергиликтүү калктын колдоосуна берилсе, станциянын территориясы айыл чарба жана мал чарбачылыгы үчүн колдонулмакчы.